Assalamu alaikum dostlar. Ulay TV kanalına hoş gelingsizler. Bugün sizler men alып баруучу мен Daniel Oğanaliyev. Barыңızдар билгендей 30 январда Blogger Fest. Assalamu alaikum. Жақсы келе алдыңыздармы? Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, иә. Қырғызстан, қайырлы кеш. Жақсы келе алдыңыз ба? Аманбыз, жақсы. Жақсы тамаша бәрі жақсы қарсы алып жатыр. Өте көп риза. Аязда қысап тұр, иә? Жоқ. Сұрау берер енді. 1 миллион сом бу же 1 миллион подписчик бе? 1 миллион сом ба, 1 миллион подписчик ба? Конечно, подписчик. Эмне үчүн? Почему? Конечно, оқырман. Ну, потому что оқырман болған жақсы ғой. Біз деген оқырмандарға жақсы көңіл күй сыйлаймыз, тәрбие береміз. Сол үшін оқырман. Сизгечи? 1 миллион подписчик бе же 1 миллион сом бу? 6 миллион теңге бе же 1 миллион подписчик бе? Ақша ма әлде подписчик бе? Маған ба подписчик. Ақша дей ма не? Неме деп айтайын? Ақша деп айт. Подписчик. Ақшаға сатылмаймыз деп қой. 24 саатқа телефоныңызды алып қойса, жашооңуз канчалык өзгөрүлөт? 24 сағатқа телефонды алып қойса, не істейсің дейсің ба? Да, иә. 24 сағатқа телефонды алып қойса, мен білмеймін даже. Өмірім не представляю без телефона. Правильно. Сіздің телефоныңызды алып қойса 24 саатқа не істейсіз? Немерелермен ойнаймын. Классно. Сүйбі же ақшабы? Последний вопрос. Қалай? Сүйбі же ақшабы? Деңгейлі махаббат. Махаббат әрине. Эмне үчүн? Почему? Ну, потому что менің өзім сүйік жарым бар. I love you. Махаббат, спорт және махаббат. Классно. Сізгече? Нені? Короче, неме дедің, ұмытып қалдым. Любовь или деньги? Ақша ма әлде махаббат па дейді. Махаббат қой, мен кемпіріммен 36 жыл өмір сүрдім. Не үшін? Не үшін? 36 жыл тұрдым бір кемпіріммен. Жоң рахмет үлкен. Рахмет бауырым, сәттілік. Bir milyon son bu же 1 milyon подписчик бе? 1 миллион подписчик. Не үчүн подписчик? Эми өзүңүздөр билгендей жакшы иш кылып атабыз, аудитория бизди колдойт. Даже 1 миллион эмес, 10 миллионго жетейик Кудайым буйрса. Ошон үчүн подписчикти тандайм. Демек, телефонуңузду 24 саатка бирөө алып койсо же жок болсо, жашооңуз кандай өзгөрөт деп ойлойсуз? Өтө оор суроо экен. Эми алып көрүш керек, билбейм. Мен ойлойм кыйын эле болот го. Блогерлик сизге бизнесби же хобби? Хобби. Арген маке салам айткансыз, көрсүнчү. Кимге? Аргенге? Арген Асанович. Чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Кандайсыз, маанайыңыз жакшы? Жакшы буйрса өтө сонун. Негизи бир аз ичиме неме болот атат, переживание дегендей да, атак бардыгы сонун. Өтө кыйын экен негизи жасаш. Негизи менде бардыгы сонун, ичимен бир аз толкундоп атат, атак бардыгы сонун. Ойлогом негизи бардык нерсе мындай оңой болуш керек деп жок, өтө кыйын экен. Мен жакын досторум Айман, Зарина дегеле биздин командага баарына чоң рахмат. Атайын Казакстандан келип мага жардам берип атышат. Силерге чоң рахмат. Ошол? Суроо беререйин, Да. 1 миллион сомбу же 1 миллион подписчик бе? 1 миллион подписчик. Не үчүн? Мисалы 1 миллион подписчик болгондо, андан сен 10 миллион сом табасың да, көрөчү. Сүйбү же акчабы? Акча десең. Жок, конечно, сүйүү. Негизи мисалы ар бир адам махаббатка толуп жашаш керек. Бирок ошол махаббатты азыркы учурда изденүүдөмүн, бирок эч жерде таппай келем. Может быть, алдыңкы күндөрү таап калсам сөзсүз түрдө бөлүшөм. Мен үчүн сүйүү. Телефонуңузду 24 саатка алып койсо, жашооңуз канчалык өзгөрүлөт деп ойлойсуз? Наоборот, тынч болот, сонун болот да, наоборот. Ийгилик каалайбыз, чоң рахмат. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жақсы келдік, иә, керемет. Кыргызча сүйлөй берейин, а? Иә, барлығын түсінеміз, иә. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион подписчик әрине. Почему? 1 миллион подписчик 1 миллион сомды ай сайын алып келеді ғой.
Ошо если телефонуңузду 24 саатка алып койсо же жок болсо жашооңуз кандай болот? Ешқандай болмайды, керісінше керемет сияқты. Сол телефонды бір күнге алып тастап, өмір сүргім келіп жүр, миым тынышталды. Знаете, как ответил ваш брат Ахмед? Ага. Попробуйте, говорит. Ошо, блогерлик бизнеспи же хобби? Блогерлік бизнес. Саламатсызбы? Саламатсыздар ма? Жакшы келип алдыңызбы? Жақсы, рахмет, Қырғызстан. Жақсы келдік. Суроо бере берейин. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион оқырман. Эмне үчүн? Өйткені ол 1 миллион оқырманнан мен 10 миллион жасаймын ғой. Логично. Жоқ, бірінші орында мен өзімді басқа сферада уже көре алмаймын. Мен оқырмандарымсыз, оқырмандарыма әрдайым мотивация беру керекпін, олар үшін контент түсіру керекпін. Менің бір өмірімнің 80-90% мәні болып кетті ғой. Өте жақындасып кеттік. 2-3 жылдың арасында оқырмандарыма үлкен рахмет. Жасап жатқан барлық нәрсе сіздер үшін. Даже бүгін өлең айтайын деп жатқаным оқырмандарым үшін. Маған не керек бар оны десең? Телефонуңузду 24 саатка алып койсо жашооңуз кандай өзгөрүлөт? Жашауым 180 градусқа өзгереді, өмірім мүлдем өзгереді. Егер менің телефонымды алып қойса, интернет болмаса, мен ешкім емеспін. Сөздің ашығы, шындығы. Ачык айтасыз. Блогерлик сизге бизнеспи же хобби? Менің өмірім ғой. Менің табысым да блогерлік, менің өмірім де блогерлік, менің тұрмысым барлығы блогерлікпен өте қатты байланысқан. Акыркы суроо, сүйүүбү же акчабы? Махаббат. Эмне үчүн? Өйткені өмірдің мәні махаббат қой, махаббатсыз бұл әлем бос қой. Акчага сүйүүнү сатып алса болот дегендерге көз карашыңыз? Егер өте көп ақша болса болады. Қалжың. Сиздике канча? Қалжың ғой, құрсын. Ең бәріне тілейтінім өздеріңіздің өмірдегі жашауларыңыздағы өздеріңіздің адамдарыңызды кездестіріп бақытты отбасы құру. Маған да жақсы болсын. Амин. Саламатсызбы, кандай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы, жакшы, рахмат. Суроо бере берели. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион подписчик. Эмне үчүн? Анткени, можно на русском продолжу? Деньги можно заработать всегда, а доверие людей и подписчиков ты заработаешь очень сложно. Это очень важно. Мен кыргызча сурай берейин. Телефонуңузду 24 саатка алып койсо жашооңуз кандай өзгөрүлөт? Өзгөрүлбөйт негизи, анткени с детства, в принципе, у меня всегда был контроль. Я привыкла к тому, что можно и без телефона прожить. Но сейчас это очень сложно. Блогерлик сизге бизнеспи же хобби? Для меня это хобби больше, но я научилась правильно коммуницировать и работать, поэтому я совмещаю сейчас это. Акыркы суроо, сүйүүбү же акчабы? Сүйүү. Эмне үчүн? Всегда, у меня всегда на первом месте любовь. Эмнечи акчага сүйүүнү сатып алса болот дегендерге көз карашыңыз? Это неправда, честно, для меня, потому что любовь вообще невозможно купить. Как я сказала изначально, деньги всегда можно заработать, а вот трепетное отношение человека и любовь — это что-то прям на другом уровне. Саламатсызбы, жакшы келип алдыңызбы? Саламатсыздар, кадайсыңар? Жакшы, рахмат. Подписчиктерге салам айтып коңузчу. Барыңыздарга салам. Барыңыздар келиңиздер, силерди күтүп атабыз бул жакта. Суроо бере берейин. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион подписчик. Эмне үчүн? Побольше хочется подписчиков, я не знаю почему. Ошо, телефонуңузду 24 саатка алып койсо же жок болсо жашооңуз кандай өзгөрүлөт деп ойлойсуз? Жакшы жакка өзгөрөт деп ойлойм. Анткени телефон жок болгондо мен китеп окуп баштайм да. Жакшы экен, привычкаңыз. Блогерлик сизге бизнеспи же хобби? Сиз блогерсизби же актрисасызбы? Мен өзүмдү блогер деп эле сезбейм, если честно. Көбүнчө тиктокер деп айтсам, вот стример депчи. Тиктокто көп отурам да мен. И кинолорго катышам.
ошол тиктокто отурганыңыз сизге бизнеспи же хобби? Это приятно с полезным деп айтып коет го ошондой да. Акыркы сурообуз сүйүүбү же акчабы? Сүйүү. Эмне үчүн? Анткени сүйүүсүз бул жашоо болбойт. Тиги акчага сүйүүнү сатып алса болот дегендерге көз карашыңыз Мен антип ойлойм, анткени сүйүүнү акчага сатып албайсың. болбойт а? Болбойт. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Жагымды көрүп алайбыз. Рахмат сиздерге да. Көзүм жакты. Кандайсыз, жакшы келе алдыңызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр? Жакшы келе алдык, рахмат. Бул жак эч билбегендер болушу мүмкүн. Лицосун бирок Бакиров дезе Ливой таанып Кыргызстанда азыр рилсти жарып атат а. Жок, канчалык эмес. Сизге бир суроо берели. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? Подписчик, конечно. Эмне үчүн подписчик? Подписчик менен миллиондон да көп акча тапса болот да. Миллионду тез эле коротуп койсо болот. Туура колдонуш керек а. Туура колдонуш керек. Подписчик менен көп акча тапса болот негизи. Инстаграмда эмес айтканго өзү. Кимдин 10 000 мындай живой эмес болсо, подписчик болсо, ал ачка калбайт деген да. 10 000 живой подписчик болсочу. Сону айттыңыз. Инстаграм кыркабызды. Телефонуңузду 24 саатка бирөө алып койсо же телефонуңуз жок болсо жашооңуз кандай өзгөрөт деп ойлойсуз? Мен салса керек деп ойлойм. Жакшы болот деп ойлойсузбу? Ооба, жакшы болот деп ойлойм. Дагы бир суроо берип коеюнчу. Сүйүүбү же акчабы? Ушул оор суроо экен. Экөө тең керек негизи. Сүйүү го. Эмне үчүн сүйүү? Сүйүү болсо акчаны тапса болот да. Акча болсо акча менен сүйүүнү таба албайсың. таба алабыз дешет го көптөр. Жок, ал мындай сен өзүң эмес акчаңды сүйүшүң мүмкүн да, ал акча мененчи. Өзүң сүйбөшүң мүмкүн. Чоң рахмат, жагымды көрүп калайбыз. Ассалам алейкум, Мактылек байке, кандайсыз? Жакшы, өздөрүңүз. Жакшы келе алдыңыздарбы? Жакшы, керемет. Сизге бир суроо берели. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 6 миллион теңге. Подписчик. Подписчик. Почему? Енді ол 6 миллиондан кымбат чыгар деп ойлойм да. Можно на нем намного заработать, да? Конечно. А еще один. Если телефонуңузду 24 саатка алып койсо, жашооңуз кандай болот? Не истейсиң дейсиң ба? Билмейм. Попробуйте. Блогерлик сизге хобби же работа? Жумушка айналды го азыр. Ассалам алейкум, Али аке. Жакшы, шүгүр. Чоң рахмат. Амансыңарбы? Барыс командабызды чакырган Али аке. Ооба. Чоң ыраазычылык сизге. Суроо бере берейин, Ооба. 1 миллион сомбу же 1 миллион подписчикпи? Миллион подписчик. Эмне үчүн? Миллион деген сөз жакшы да. Еще подпискаң болгондо кайф кылып, сомду жөн эле табасың. Телефонуңузду 24 саатка алып койсо, жашооңуз канчалык өзгөрүлөт деп ойлойсуз? Катуу эле өзгөрүлөт го дейм. Азыр данный время 24 саатка алсаңарчы, ушундай сүйүнөм. О, элдер эч нерсе өзгөрбөйт деп атышат го. Жок, өзгөрөт. Кадимкидей, ооба да. Уйкуң келбей, бир башкача болуп каласың. Блогерлик сизге бизнеспи же хобби? Хобби эле. Сүйүүбү же акчабы? Эме. Не кылайын, жооп берейин же эле. Мону чыгарбайсың, а? Чыгарасың. Сүй, макул анда грамотно кылып коеюн. Эмне үчүн сүйүү? Сүйүш керек да, жашоо бар, жашаш керек деген эле болду. Акчага сүйүүнү сатып алса болот дегендерге көз карашыңыз. Болот. Анда акча өдөйсүзбү сүйүүнү сатып алса? Жок, биринчи сүйүү, анан акчага башкасын сатып алам. Бул жак кандай болуп атат, даярдыктар? Сизди башынан бери чыгып жүрөсүз, көрүп атабыз. Ооба, Кудай буйрса жакшы. Силерге да рахмат келип бергениңерге. Бардык учурларда колдойсуңар ушинтип дайыма. Биз дагы муну биринчи Кыргызстанда макул, анчалык эл колдобой, балким эме укпай калгандыр. Бирок биз Кыргызстандын уровенин көргөзүп, концерт кандай болуш керек экенин көргөзүп коелу дедик. Ошондуктан биздин коңшу өлкөдөн дагы көп меймандарыбыз келди. Келгендер бардыгыңыздарга рахмат. Силерге да рахмат от души. Буйрса, Инстаграм менде өзү. Ассалам алейкум, абайке. Жакшы келе алдыңызбы? Жакшысыңарбы? Буйрса, бүгүн өзгөчө күн болот десем болот. Кыргызстанда бардык Орто Азиянын башын бириктирген блогер фестке биз да келип калдык. Сонун буйрса.
Суроодон баштайлы. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион подписчик. Эмне үчүн? Анткени элдин саны көп болсо дагы анын арасында бирөөсү балким миллион берип коюшу мүмкүн өзү эле. Каты суроо. Каты жооп болду да. Телефонуңузду 24 саатка алып койсо жашооңуз кандай өзгөрөт деп ойлойсуз? Азыркы учурда баягы телефон менен жашоо болуп калбадыбы? Балким керектүү адамдар издеп таппай калбасын деп өмүр өзгөрүп кетиши мүмкүн. Сиз ушунча жооп бериңиз, калганы жакшы болот деп признавать этишпейчи, чындыгын айтпай. Блогерсиз да сиз деле туурабы? Эми интернет айдында элдин алдында жүргөндөн кийин ошол жааттагы эле адамдардын бирибиз болот. Блогерлик сизге хобби же бизнеспи? Блогерлик мага хобби чынында. Кээ бирлери үчүн кесип болушу мүмкүн, кээ бирлери үчүн болушу мүмкүн да. Ол чоң рахмат, жагымды көрүп калайбыз. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик. Да, бир суроо берип коеюнчу. Кетип атабы? Сүйүүбү же акчабы? Сүйүү. Эмне үчүн? Анткени акчадан дагы сүйүү бийик турат. Сүйүү көп нерсени өзгөртөт жашоодо. Акчаны тандагандарга эмнеге антип тандашты деп ойлойсуз? Эми акча бул өмүрдө калчу нерсе да, анан кийин баягы сүйүү бул көйлүктүү нерсе да, эгерде чын жүрөктөн сүйсөң, бул көп нерсени өзгөртүшү мүмкүн. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы келиңиздер. Жакшы, буюрса сон. Сразу суроодон баштайлы. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион подписчик. Эмне үчүн? Неге дегенде кандай? 1 миллион подписчик болсо ошол акчаны деле таба аласың да. Көбүрөөк даже. Ошондой. Телефонуңузду 24 саатка алып койсо же жок болсо жашооңуз кандай өзгөрүлөт деп ойлойсуз? Алып койсо чыдай албайм го. Ар кандай өзгөртүшү мүмкүн. Телефонду алып койсо, азыр телефонсуз жашоо болбой калбадыбы? Баары эле интернетте болуп. Сизди эми блогер катары таанып калдык. Блогерлик сизге бизнеспи же хоббиби? Хобби. Чоң рахмат, жагымды көрүп калайбыз. Алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Жакшы келип алдыңыздар. Жакшы буюрса. Суроодон баштайлы. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион подписчик. Неге? 1 миллион сомуң тез эле түгөнөт да. 1 миллион подписчик болсо, анын аркасынан көптөгөн акча тапса болот да. Мисалы үчүн блогерлер ошентип акча табат. Может, накрутка болсочу деле. Жок. Накрутка болбойт. Телефонуңузду 24 саатка алып койсо же жок болсо жашооңуз кандай болот деп ойлойсуз? Жашоо жакшы эле болот да. Мисалы үчүн жайлоого барганда интернет жок эле жүрбөйсүзбү? Жакшы эле эс алып, мээ сергип дегендей. Сүйүүбү же акчабы? Акчага. Неге акча? Ошого сүйүүгө ишенбеймби? Саламатсызбы, жакшы келип алдыңызбы? Саламатсызбы, ооба, жакшы келе алдык. Суроодон баштай берели. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион сом. Эмне үчүн? Керек болот. Азырбы? Ооба. Көптөр подписчик деп жатат да, анткени 1 миллион подписчик болсо акча көбүрөөк табасың деп жатат. Көз карашыңыз кандай? Подписчик жакшы эле. Канча подписчигиңиз бар? 115 миң. Блогерлик сизге бизнеспи же хобби? Хобби. Телефонуңузду 24 саатка алып коюшса, жашооңуз кандай өзгөрүлөт деп ойлойсуз? Эс алып калам го, ошол эле. Жагымды көрүп Байыркы калдым. жашоого түшүп калам. Сүйүүбү же акчабы? Сүйүү. Эмне үчүн сүйүү? Анткени сүйүш керек, жашоонун максаты ошол. Эмнечи, акчага сүйүүнү сатып алса болот дегендер көз карашыңыз? Болот. Бирок чын жүрөктөн эмес. Болот. Чоң рахмат. Азыр сатып алса болот. Жагымды көрүп калайсыз, жакшы барыңыз. Рахмат сизге. Ассалам алейкум, улам аке, кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы кудайым ырса, жакшы келдик. Жасоң. Суроо бере берели. 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион подписчик. Эмне үчүн? 1 миллион подписчик болсоң 1 миллион сом болот го дейм. Туура колдонуш керек, а? Туура колдонсоң да. Накрутка болсочу? Жа накрутка болсо болот, анда 1 миллион сом анда. Телефонуңузду 24 саатка алып койсо же жок болсо жашооңуз кандай болот деп ойлойсуз? Жашоом жакшы эле болот. Жакшы эле болот. Ооба, мен телефон жок, бир жума деле жүргөм да. Азыр деле жүрөм. Сизди эми мобилограф, анан блогер катары тааныйбыз. Блогерлик сиздин хоббиңизби же жумушуңузбу? Блогерлик хобби деп койсок болот. Негизи мобилография менин жумушум да. Блогерство бул хобби. Сүйүүбү же акчабы? Сүйүү жакча. Кайсы? Сүйүү го дейм. Неге? Сүйүү болсо жакчабы? Негизи чыгарып берели? Ооба, чыгарып берели. Негизи сүйүү деп ойлойм мен. Сүйүү болсо өзүң мындай бир адам менен бир адамдын ортосунда бир жакшы мамиле болсо, акчанын деле кереги жок болуп калат го дейм. Менин оюм да, жеке оюм. Актылымын деп. Бирок акча деп койсоң, айланып келген акча деп койсоң. Рахмат, чоң жагымды көрүп калайбыз. Рахмат, сага да ийгилик. Ассалам алейкум. Жакшы келип алдыңызбы? Буюрса жакшы келип алдык. Бир сурообуз бар эле. Сизге 1 миллион подписчикпи же 1 миллион сомбу? 1 миллион сом.
эмне үчүн? 1 миллион мейли 1 миллион подписчик экен. Эмнеге 1 миллион подписчик? 1 миллион подписчик менен 10 эсе таап алсаң болот да. Эме телефонуңузду 24 саатка алып коюшса же жок болсо жашооңуз кандай болот деп ойлойсуз? Жашоом өзгөрбөйт. Телефон менен анчалык көп деле колдоно бербейм. Кирдим, видео чыгардым, кайра чыктым, болду ошондой эле. Сиз өзүңүздү блогер деп эсептейсизби же ырчы же экөө тең? Блогер деп эсептейм, творческая личность деп эсептейм. Сиз ошо ырдайсыз го. Ырдаганды эмне хобби катары көрөсүзбү же жумуш катарыбы? Ырдаганды жашоо катары көрөм. Чоң рахмат. Жагымды көрүп калайбыз.